Бул сигналда BBC Лондон, BBC'nin Кыргыз кызматынын толкуну. This is the BBC in London, identifying the line for the BBC Kyrgyz service. Бул сигналда BBC Лондон, BBC'nin Кыргыз кызматынын толкуну. This is the BBC in London, identifying the line for the BBC Kyrgyz service. Бул сигналда BBC Лондон, BBC'nin Кыргыз кызматынын толкуну. Ода Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова 2019 жылдагы окуяларга сереп салабыз. Быйыл Кытайдын Шинцзянь аймагында миллиондогон мусулмандар кармалган кайрат тарбиялоо лагерлери жөнүндө кабарлар дүйнө коомчулугун кабаттыргылды. Ал лагерлердин бирин BBC биринчилерден болуп көрүп келген. Камакта жаткандардын көбү уйгур мусулмандары. Кытай 100 миңдеген мусулмандарды мыкты кайтарылган жайларда кармап келгенин четке кагып келген. Эми алар бул жайларды бизге көрсөтүүдө. Бейжиңдин максаты жайларда кармалгандар түрмөдө эмес, өз ыктыяры менен келген окуучулар экенин көрсөтүү. Бул жерге өз каалооңуз менен келдиңиз беле? Ооба, мен экстремисттик идеологияга кабылдым. Бул жерге көз карашымды өзгөртөйүн деп келдим. Өкмөт расмийлери ар бир маегибизди көзөмөлдөп турду. Шинжаңдагы мусулмандар, теги уйгур, казак жана башка азчылыктары көз карашын ушундай жайларда өзгөртүүдө. Алар Кытай тилин жана диний парыздарды чектеген мыйзамдарды кайталашат. Диний ишенимин же маданиятын башкага өзгөртүп жаткандай. Мен Кытайдын коммунисттик партиясын урматтайм, деп жазды жайдагылардын бири. Рухсат бергенде гана үйгө кете алган жайды түрмө деп атасак болобу? Ал түрмөдө сүрөт тартууга рухсат берсе дагы, ал түрмө да. Сиздин түрмө деп айтканыңызды түшүнгөн жокмун. Бул кесиптик билим берүү борбору. Соңку бир нече жылдын ичинде Шинжаңда көптөгөн лагерлер курулду. Бирок бизде алып барган жайда ички тосмолор менен күзөт мунара сыяктуу имараттар жакында эле алыныптыр. Ал эми машыгуу короосунда спорт үчүн атайын талаалар курулган. Ошондуктан бул борборду бизге көрсөтүү үчүн атайлап даярдалган деген шек жаралды. Бүгүнкү осы алган дипломумду көрсөк. Казакстанга жер которгон Рахима Сенбай уюлдук телефонунда WhatsApp болгону үчүн кармалганын айтат. Ал Кытайдын бир нече лагеринде 1 жылдан ашуун убакыт кармалып, ур токмокко, кыйноого кабылган. Рахима мындай лагерлерде расмийлер же журналисттер келгенде гана өзүн бактылуу көрсөтүшөт деп айтты. Ол жакшы деп жиберетини. Менин өз башымдан өттү. Бизге алдын ала эскертүү беришти. Эгерде чындыкты айтсаң, мындан дагы жаман жерге жөнөтөбүз деп коркутушчу. Дал ошол себептен лагердегилер айтканды кылышат. Жада калса бийлеп, ырдап беришет. Анда бизгелердин алдында азыр ырдап жаткандарга расмийлер эмне деп коркутту деген ой келет. Алар эч кандай айып, тергөө же соту жок эле камакта отурат. Бирок Кытай лагердегилер күнөөлүү экенин алдын ала айта алабыз деген пикирде.
些人他没有去杀人。 Айрымдар бирөөнү өлтүрөрдөн мурун эле ошондой кадамга барааларын көрсөтүп коет. Ошондо биз алар кылмышка баруусун күтүшүбүз керекпи же алдын ала чара көрүп, кылмышты токтотушубуз керекпи? Бизде лагерлердеги системадан өткөндөр кыйноого кабылып, жык толгон бөлмөлөрдү кармалып, үй бүлөсүнөн ажыраганы тууралуу айтып берген көрсөтмөлөр бар. 并不是重要的问题。重要的问题 Бул чоң деле маселе эмес. Негизгиси мына кылмышка барат деген кишини кайра коомго жуурулуштуруу. Демек, лагердегилерди кылмышка барууга аз калган тургундар десек болот. Алар атайын форма кийип, 10 киши бир дааратканасы бар чакан бөлмөдө жашайт. Алар канча ай же жыл бою мындай жайда кармаларын билбейт. Биз күзөт мунаралары бар, тосмолору алынбаган лагерлерди дагы тартууга аракеттендик. Эбегейсиз чоң жайлар билим берүү борборлоруна окшобойт жана ал жерде бизди жылуу тосуп алган жок. Күн баткандан кийин кайра кайтып келип, лагерде кармалгандардын көз карашын өзгөртүп жатканын түн ортосуна чейин угуп отурдук. Ошентип Кытай өкмөтү мусулмандарды кысымга алып, диний ишенимин жок кылууда деп сынга алынды. Андан соң өлкөнүн батышындагы Шинжан провинциясында соңку жылдарда мечиттер жана башка диний жайлар жок кылынганы маалым болду. BBC аларга кирүүгө уруксаат алып, кабарчыбыз имамдар менен баарлашып келди. Кытай өкмөтү мусулмандарды кысымга алууда деген айыптарды четке кагууда. Шинжаңдын эң ири Итхак мечитинде динге Кытай үстөмдүк кылары күмөн тудурбайт. Чатырда Кытайдын желеги желбирейт. Жерде тургандар таптаза кырынган. Мечиттин ичинде өкмөт дайындаган имам Шинжаңда сакал алып жүрүүгө тыюу салынганын четке кагууда. Bununla yeni cumhur kurulgandan beri Кытайдын атуулдарынын диний эркиндиги бар. Биз сакал коюуну же сакалсыз жүрүүнү да өзүбүз чечебиз. Кулпуланган бош калган үйлөр башкача баяндан кабар берет. 100 миңдеген уйгурлар, казактар жана башка мусулман азчылыктары дайынсыз жоголду. Динге берилгенин көрсөтүүгө тыюу салынды. Бул жерде ак кара болуп жазылып турат. Бул айылда жашаган кишилерге айрым диний аракеттерге тыюу салынганы айтылган. 10-пунктта ачык эле айтылып жатат. Жаш кишилердин сакал коюшуна уруксат эмес. Ошондой эле бүткүл аймак боюнча мечиттер жок кылынууда. Соңку 2 жылда шаарлар менен айылдардагы мурда спутниктен даана көрүнгөн диний мекемелер жок кылынып, азыр бош эле жерлер көрүнүп калды. Кытайдын жүйөсү Шинжаңдагы жикчил күчтөрдүн кесепеттерин ачык көрсөткөн бул көргөзмөдөн келтирилген. Кытай өзү мусулмандар үчүн мектеп деп атап жаткан кайтаруу мекемесине бизди киргизип, ал жүргүзгөн саясат негиздүү экенине ынандырабыз деп үмүттөнөт. Бул Керия шаарындагы Айтика мечитинин кире беришиндеги имарат. Аны 2017 жылдын соңунда бүтүн турганын көрүүгө болот. Азыр болсо ал жок. Тегерегинде коммерциялык имараттар пайда болгон. Биз келгенде имараттын ордунда курулуш аспаптары туруп, иш уланып жаткан экен. Коңшу жайгашкан уйгур кварталдары да жок кылынууда. 2 жыл мурунку бул сүрөттөрдө эски үйлөр көрүнүп турат. Андан бир нече ай өткөндөн кийинки сүрөттөрдө алар да жок кылынган. Мына бул бош жер азыркы Кытайдагы 2 негизги түркүктү айкын көрсөтүп турат. Булар саясий туруктуулук жана экономикалык өнүгүү. Бул аймактар абдан жарды болгону талашсыз. Бирок аларды түрттүрүп салып, жашаган элдин динин жокко чыгарып, 100 миң деп кайра окутууга жөнөтүп, бүтүндөй тарых менен маданиятты өчүрүп жатышабы? 2015 жылы Итхак мечитине топурап келип жаткан кишилерди тарткан элек. Андан бери 4 жыл өтүп, эми намазга келгендердин саны мындай өзгөрдү.
улгайган бир нече киши тымтырс отурушат. Биз көрүп чыккан чындык Кытай бул аймакта исламды жок кылганын далилдеп жатабы? Biz mescit şige adamni chiket demeymiz. Мындан бир нече жыл мурун көп киши келип турганы чын. Бирок азыр өкмөт жумуш орундарын түзүп жатат. Кишилер акча табуу менен алек болуп, мечитке көп келбейт. Andikin xalqlarning turmushini namara. Мындан бир аз мурдаракта эле бул жер кайнап турган чордон болчу. Эми дээрлик эч ким калган жок. BBC'nin иликтөөсүндө Кытайдын Шинжань аймагында мусулман балдарды системалуу түрдө ата-энесинен бөлүп, мамлекеттик интернаттарга жөнөтүлгөнү аныкталды. Расмий документтер боюнча 2 жаштан баштап балдарды кабыл алган көптөгөн интернаттар пайда болгон. Бул уйгурлардын балдарын маданий тамырынан ажыратууга багытталган атайын саясат, дейт Кытай өкмөтүн сындагандар. Стамбулдагы жолугушууга Шинжаңдан келген мусулмандар балдарынан бөлүнүп, кайгыга баткандарын биринин артынан бири кайра айтып жатышты. Балдарды ким карап жатат? Аларды жетим балдар үйүнө алып кетишкен деп уктум. Баары кетти. Менин күйөө балам, жээним жоголду. Балам дайынсыз болуп жатат. Кытайда өзүнүн тили жана маданияты бар шинжандык уйгурларды, казактарды жана башка азчылыктарды кайра тарбиялоо борборлорун айдап, аларды Кытай тилин, коммунисттик партияны сүйүүгө үйрөтүшүүдө. Биздин эч кандай бир жинайетimiz жок биздин. Абдурахман Тохти Түркияга 2013-жылы көчүп келген. 3 жыл мурда анын аялы балдар менен Шинжаңга кыска убакытка кеткен боюнча дайындары жок. Кийин ал муну тапкан. Мектеп интернатында анын баласы эне тили болгон уйгур тилинде эмес Кытай тилинде сүйлөп жаткан видеосу интернетке чыккан. Атың ким? Канча жаштасың? Туулган жериң кандай деп аталат? Кытайлаштырыш максаты. Өзүнүн аслын жоктош. Алардын негизги максаты балдарды иденттүүлүгүнөн ажыратып, Кытай кылуу. Менин балам 3 жылдан бери Кытайлардын колунда. Лагерлерге улай Кытайдагы башка нерселерди курууда. Өтө чоң жатаканалар бар ири жаңы мектептер курулууда. Бул бала бакчада жүздөгөн балдар жашайт. Биз бир лагерди видеого тарттык. Чоң кишилер бул жерде кармалган. Алардын балдары бул жакын жердеги мектепте. Бул бала бакча тикенек зым менен тосулуп, камералар орнотулган. Бул жакта Кытай тилинде гана сүйлөш керек деген жазуу турат. Шинжаңдын пропагандалык бюросунда иштеген Шу Гуйшан көп сандагы балдар ата-энесинен бөлөк кармалып жатканын четке какты. Андай болбошу керек. Эгер үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү кайра тарбиялоо борборлоруна жөнөтүлсө, демек бул үй бүлөнүн өтө чоң көйгөйү болгон. Мен мындай жагдайды учурата элекмин. Кемди? Tamam. Бирок мындай учурлар четтен чыгат. Аминевай Түркияда кийим сатат. Жакында ал социалдык тармактарда өгөй кызынын сүрөтүн көрдү. Демек кыздын жакын туугандары лагерге камалган. Аминанын өгөй кызы кытайча кийинип интернетте жүргөн экен. Эгер о жакшы көмөй, Ага, бул кийимдерди күчтөп кийгизишкен. If you could send a message to Akida today, what would you tell her? Мындай жакшы көрдү Мен сени жакшы көрөм. Үмүтүңдү жоготпо, уйгур экениңди унутпа демекмин. BBC'nin интернеттеги документтердин иликтөөсү көрсөткөндөй, Кытайда бала бакча орундары жалпысынан 8%га гана көбөйгөн. Ал эми Шинжаңда лагерлер менен катар бала бакчалар 82%га көбөйгөн. Уйгурлар жайгашкан айрым аймактарда мындан да көп. Шинжаңдын жетекчилиги жаш муунду толугу менен көзөмөлүн алууга аракеттенип жатат. Алар өз улуттук тамырынан, маданий салттарынан, диний ишениминен, керек болсо өз тилинен толук ажыратылган жаңы муун өстүрүүнү көздөйт. Бул маданий геноцид экенин далилдер көрсөтүп турат деп ойлойм. Экинчи балам Оразжан. Халида Акыткан кызы Казакстанга көчүп кеткен. Ал 14 небересин Кытай бийликтери ата-энесинен бөлүп кеткенин угуп, айыл башчысына телефон чалган.
Звондасам алды. Нурлубек. Ай, Нурлубек, балдарым кайда деп сурадым. Ал саясий окууда жүрүшөт деди. Менин 14 неберем эмне болду десем, алар тирүү деп туруп телефонду коюп салды. Телефон өчүрүп этти. Биз Халиданын туугандарын издеп көрдүк. Алардын үйү кулпуланып бош турат. Биз айыл башчысына дагы чалдык. Казакча сүйлөйт адам жок ичинде? Бирок ал телефонду коюп салды. Талай үй бүлөлөр бөлүнүп жарылып, чоң нерсе жок болуп жатканынын белгисин гана таптык. Кытайдагы аччылыкты түзгөн мусулман калкына карата саясат жөнүндө баяндадык. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Оодо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.